Саламатсыңарбы кымбаттуу балдарым. Силер менен мен Үмүт эжекеңер. Кутмандуу күнүңөр менен. Манайларыбыз ардайым эң сонун болсун. Карантинде үйдөн чыкпай, өздүк гигиенаны сактап, апаларыбыз айтканын кылып, колдорубузду бат-бат самындап жууйлу. Анда сабакты жагымдуу маанай менен баштайлы. Ай чыкты кара чыырын, баарыбыз чогуу ырдайлы. Айдан биз жаралдык, ай нуру төгүлгөн алтындай балалык, ай нуру төгүлгөн алтындай балалык. Күн чыкты карачы, күндөн биз жаралдык, күн нуру төгүлгөн күмүштөй балалык, күн нуру төгүлгөн күмүштөй балалык. Жылдыздар жылмайып карашат, анткени аларда тынчтыкты самашат, анткени аларда тынчтыкты самашат. Азаматсыңар балдар. Анда бүгүнкү сабагыбыз кебестирүү, каада салт жана адаттар. Тема бешик той. Бешик той тууралуу сүйлөшөбүз. Бул эмненин сүрөтү? Азаматсыңар, бешикке. Бешик бул наристени уктатуу үчүн атайын жыгачтан жасалган керебет. Бул ыйык буюм. Бешик той наристе төрөлгөндө кыздын энеси бешик жасап, жакын туугандарын, кошуна колоңдорун чакырып, чакан той берилет. Бул ата-бабаларыбыздан калган салт. Наристени бешикке бөлөөрдө өнү өскөн улуу аялдар бөлөйт. Ымыркай уул болсо уста болсун деп, устачылыкка керектүү майда буюмдарды, билимдүү адам болсун деп, кагаз калем, а кыз болсо уус болсун деп, ийне, жип, кайчы сыяктуу буюмдарды жаздыгына коюшкан. Төмөнкү маалыматтан кененирээк билебиз. Куттay тазалык берсин. Арчадай uzun ömürlүү, бактылуу бала болсун, айланайын. Оң деп айбичелер. Оң. Баланы бешикке бөлөдүм, анда ак кебез байлап, ак жүн байлап, баланы бешиктен чыгарган кезде дагы ак кебез байлачу, кебездей аппак созулган жумшак, пейилдүү адам болсун деп. Umayla berip жаткан акча той акча бешик. Ата-бабаларыбыз жаткан акча той акча бешик. Коркуп атат келгенме?
анан эми уул балдарымды бөлөйлү Кудай кааласа ушинтип чогулуп отуруп. Мынакей балдар, эми бешик ырына көңүл буралы. Эми бешикке байланыштуу ырым-жырымдар. Бешикти куру терметсе, балалуу болбой калат деген ишеним бар. Бешикти экөөлөп терметкенге уруксат берилбейт. Ар дайым бул ырым-жырымдарды эске сактайлы. Өмүр бою бизге керектелет. Бешикти бут менен тээп, жылдырганга, үстүнөн аттап өткөнгө болбойт. Бешикти бир убакта эки адам эки башынан көтөрбөйт. Билдиңерби балдар? Бул эрежелерди, ырым-жырымдарды так, анык сактагыла. Анда балдар, силерге тапшырма. Дагы кандай каада салттарды билесиңер? Бешик сүрөтүн тарткыла, бешик ырын жаттап, мага жөнөткүлө. Бүгүнкү сабак жаккан болсо кубанычтамын. Көңүл бурганыңарга рахмат. Кийинки сабакка чейин аман тургула.